жерде Садыр Жапаров өзү келип биринчилерден болуп күчтөрдү тапшырган. Элдердин бардыгы мамлекеттик компаниядан үй алгысы келип көбөйө баштады. Мен ойлогом бул жерде муравейник болуп элдер көбөйүп кетет депчи. Сонун кылып жасап коюштур. Келиңиздер эми 3 бөлмөлүү батирди көрөлү. Кантип диктин программасын билип калдыңыз? 30 миңдин тегереги элестеткиле достор, 30 миң. Сонун, өтө сонун ыңгайлуу программа экен. Салам достор, бүгүн сиздерге эң сонун чыгарылыш. ОСК Кыргызстан бүгүн мамлекеттик курулуш компаниянын үйүнө келдик. Бул жерде сиздерге 3 бөлмөлүү батирге обзор жасайбыз. Видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Корого киргенде эле эң жаккан жери мага бул жерде тосуучу жайлар бар экен. Бул жакты карасаңыздар, балдар ойноп жатат. Уналар кирип, балдарга тоскоолдук болбойт экен. Үйдү жазында бергени менен бул жакка сонун арча тийип коюптур, өтө чоң. Кичинекей арчаларды тийип койгон курулуш компанияларды көрүп жүрөбүз. Алар өсөбү, өспөйбү канча жүрүшөт, бул жерде болсо сонун болуп уже өсүп, караңыздар даже чоңоюп калыптыр. Жүрүңүздөр, үйдүн коросу боюнча сүйлөшсөк, үйдүн коросу абдан чоң экен. Бул жерде бүгүнкү күндө 7 блоктуу үй. Эгерде ким билсе, бул жерде Садыр Жапаров өзү келип биринчилерден болуп күчтөрдү тапшырган. Ушул үйдү бергенден кийин элдер өтө ишенип, чын эле үйлөрдү куруп кетет турбайбы? Чын эле элдер ушинтип кирсе болуп, же ушинтип үй алса боло турбайбы деп. Ошондон кийин мамлекеттик ипотекалык компанияга өтө элдердин ишеничи көбөйүп, элдердин бардыгы мамлекеттик компаниядан үй алгысы келип көбөйө баштады. Азыр сиздер менен биз Коrodобуз. Коронун бул жагы жабылгандан кийин карасаңыздар, балдар коляскалар менен жүргөн жерлери өтө сонун экен. Чоң кабаттуу үй болгону менен мен ойлогом бул жерде баягы орусча айтып жүрбөдү эле, муравейник болуп элдер көбөйүп кетет депчи. Чынын айтканда көп деле эмес, уже азыр саат 6:30 болуп калды. Элдер иштен кайтып аткан убактысы, бирок баарына эле бар жок нерсе жетиштүү эле экен. Көбүңүздөр көрүп аткандай, бул жерде жаш балдарга ойночу жай жок экен. Чынын айтканда мен киргенде эле ойлодум, жаш балдар ойночу жайы жок бекен депчи. Жаш бала ойночу жайы башка жакта экен. Жүрүңүздөр, ошол жакка барып көрөлү. Бала бакча ойночу жайы бул жакта 2 кабатта экен. Анын түбүн болсо парковка кылып жасап коюштур. Бул жакта унаалар койсо турган жер бар экен. Бул жактан болсо үйдүн түбүнө парковочный зона бар экен, подземная парковка деп коет, орусча айтканда үйдүн түбүндө. Ал жакта бир орточо 50-60 машинага место бүгүнкү күндө бар экен. Бала бакчаны дрон менен көрүңүздөр. Бүгүнкү күндө бир кабатта 6 батир бар экен. 2 комнаталуу, 3 комнаталуу жана 1 комнаталуу батирлер экен. Бул жерде мындай карай турган болсок, коляскаларды койгонго жайлар дагы өтө жакшы экен. Пожаробезопасность боюнча эме дагы иштейт экен, бирок бул жерде ключ туруш керек эле, ключ жок экен. Кичине бүтүрө турган нерселери калыптыр. Бир кабатта бүгүнкү күндө 6 батир бар экен. Бул 6 батир бул комфорт класстагы үйлөргө кирет. Чынын айтканда киргенде монтип койгонго жайлары бар экен. Анан бул жакта түшө турган лестница, площадка жакта эле өтө таза, өтө жакшы жасалыптыр. Келиңиздер, эми квартиранын ичине кирип көрөлү. Жүрүңүздөр, лифтке кантип кирет, ошону көрөлү. Сонун кылып жасап коюштур. Чынын айтканда башка үйлөрдө мындай ак эле кылып коет. Бул жерде болсо өтө сонун жасалыптыр. Анда эмесе батирге кеттик. Келиңиздер, эми 3 бөлмөлүү батирди көрөлү. Жүрүңүздөр. Бул залы экен. Караңыздар, канчалык кооз, сонун кылып ушинтип ремонт жасап алышыптыр. Потолокторун көрсөңүздөр өтө өйдө, комнатасы чоң экен. Бул жакта болсо дагы 2 бөлмө бар экен. Биринчи бөлмөсү бул бүгүнкү күндө кичинекей спальня. Кирсеңиздер болот. Бул жаш үй бүлөлөргө жашаганга өтө ыңгайлуу экен. Бул жакта болсо бүгүнкү күндө жаш үй бүлөнүн ата-энеси жашайт экен. Бул жакка деле кирип көрсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, эми тамак жасоочу жайдагын көрүп кетели. Тамак жасоочу жайдагын өтө сонун экен. Үй кожокейлерине мындай жакты. 106 сериянын планировкасында деле ушундай кухнялар болот. Келип тамак жаса, бар жок десең ыңгайлуу. Бул жерде кичинекей мындай өзүнүн балкону бар экен. Бул жактан чыкканда балдар ойночу жайга
көрүнүп турат экен, балдарыңар ойноп аткан убакта мынтип карап койсо болот экен. Келиңиздер эми үйдүн эси менен сүйлөшөлү. Достор, биз азыр Урмат байкеден толук маалымат алалы. Кантип батир алды, кантип ушундай батирге жетти, канча убакытта жетти, азыр айына канча төлөп атат. Ошол ар бириңиздерге кызыктуу болот болсо керек. Урмат байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Вот өзүңүз айтып бериңизчи, ушинтип кантип ГИКтин программасын билип калдыңыз, кантип алдыңыз? Мен негизи ГИКтен 2 жылдан ашык очередьте тургам. Бирок ал убакта мындай долевой строительство эмес, банк сыяктуу берчү да. 25 жылга берчү. 25 жылга берчү. Бирок ал убакта кезек жетейин деп калганда, ал программа токтоду деп калышкан. Андан кийин ушундай долевой башталды деп маалымат алдым. Долевой программа боюнча бул баягы 50%-ын берип, 8% менен 15 жылга, Ооба. Ошондо өткөн жыл 24-жылдын апрель айларында барып, ошо 50%-ын төлөп, квартира тандап, планировкасын 3 бөлмөлүү батир алдым. 3 бөлмөлүү батириңиз канча чарчы метр бүгүнкү? Ошондо техпаспортту алгандан кийин 73 чарчы метр болуп калды. Бул лоджия балкондон сырткары. Вот үйүңүзгө кирдик да, өтө сонун ремонт болуптур. Ошо ремонтту мамлекеттик ипотекалык компания өзү жасап бердиби же? Ооба, ошо бул батирлер ремонт менен берилди. Болгону эле эми электи киргизип, ошо кирип жашап кеттик. Ошондо сиз 50% төлөгөндөн кийин орточо болгону 1 жыл ичи күттүңүзбү ошондо, канча убакыт? Ошондо 24-жылдын 20-апрелдеринде барып төлөп, жарымын төлөдүк, 50%. Анан батирдин ачкычын январь айларында алдык. Январь айларында алып, февраль ичи эмерек толтуруп, киргизип, февралда көчүп келдик. Ошондо азыр айына канчадан төлөп атасыз? Ошондо айына 30 миңдин тегереги болуп атат. 15 жылга. 30 миңдин тегереги, элестеткиле достор, 30 миң азыркы күндө шаарда Туңгуч районунда, Бишкекте, микрорайондордо 1 бөлмөлүү батирди 30 миң сомго ижарага сатып аласың. Бул байкебиз болсо 30 миң сомун төлөп, 15 жылда 3 бөлмөлүү батирди сатып алып коюп кетти ошондой. Ошо белгилей кетчү нерсе, ага чейин 3 бөлмөлүү батирди ижарага алып жашачумун. Айына 45 миң төлөчүмүн. Ошол 45 миң жанында 30 миң кыйла жеңил болуп атат. Анан эң негизгиси үйгө кирип тынч уктап, тынч ойгонуп, бөлүп төлөп атсам дагы, ошо квартиранын акчасынан кем болуп атса дагы өзүм батириме төлөп атам. Сонун, өтө сонун ыңгайлуу программа экен. Урмат байке, кошуналарыңыз боюнча бүгүнкү күндө бул жерде орточо канча батир бар? Ошондо 600дөн ашык батир бар. 600дөн 7 блок биригип 600дөн ашык батир үй бүлө жашайт. Азыр ошондо 100% элдердин баары деле кирди же кирбегендер деле барбы? Эмнеге дегенде 7 блокко Молдоордо адам аз эле экен деп айтып атам да менчи. Эми мен билген боюнча толук баары кире элек. Анткени көп мигранттар бар, ушу чет өлкөдө иштеп эметип аткандар. Алгандар. Коммуникация боюнча суроо болсом, газовый трубаларды көрүп калдым. Газ барбы, свет боюнча, отопление боюнча кандай болуп атат бул? Эң негизги белгилей кетчү нерсе, мында кышында ачкычтарыбызды алып кирдик. Ошондо эле сразу центральный отопление берилди. Охо, азыркы күндө мен билишим боюнча курулуш компаниялары жаңы курулуп жаткан үйлөргө центральный отопление бербейт, газовый отопление алышат. Мен да билген боюнча центральный отопление, борбордук отопление беришпейт, негизи биринчиси. Экинчиден, башка альтернативдүү отопление кылса деле, мисалы газ болсо деле, кандайдыр бир пайызы кирип жашамайынча берилбейт. Бул жерде ушу белгилей кетчү нерсе, борбордук отоплениени жылуулукту сразу беришти. Кышында ысык эле. Кышында ысык, ооба. Үйлөрдө аябай сапаттуу салынган. Жакты. Жакты. Анткени кичине розеткалар жылдырып ремонт кылып атканда, ошо электриктер келип розетканы боюп жана стробить эткенде, дубалдар, цемент өтө жакшы, арматуралар өтө жакшы экен. Ошо келген электрик 2-3 сверлосун сындырып алды. Техниктерден каленый сверло дегендерин. Анан лифт башында эле иштеп атты, электр жарыгы, электричество бар. Анан болгону эле мына газ, тамак жасоо үчүн газ кошулуп атат. Азыр баарыбыз инструктаж өтүп, чекесинен мына 2-3 күн болду кишилер келип, Бишкек газдан давленияларды өлчөп, карап, чыкса жакында ал деле кошулат. Ошондо бул жак Бишкек газга кире же Газпромго киреби? Кыргызстан боюнча Газпромдун эле эмелерин иштетип жүрөт. Ошо Газпромго эле карайт окшойт, Бишкек газ. Түшүнүктүү.
Сонун Урмат байкесиге чоң рахмат. Үйүңүздү көрсөттүңүз, дагы бизге үй боюнча дагы толугундай маалыматтарды бердиңиз. Кошуналарыңыз боюнча жакшы маалыматтарды бердиңиз. Биздин ушу көрүп аткан көрүүчүлөргө, үй ала элек адамдарга кандай ой максаттарыңызды айтмак элеңиз? Негизи элге кайрыларым айтар сөзүм ушу эң биринчиден ушу өлкө башчыларыбызга чоң рахмат айтам. Анткени көптөгөн үй бүлөлөр Кыргызстандын ичинде же чет өлкөдө жашаган мигранттар үйгө жетпей жүрүшөт. Анан ижаралап бирөөнүн үйүнө төлөп жашагандан көрө өз үйлүү болгонго бул эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Эми аны ар бир адам өзү жеке өзү үчүн чечет, бирок мен ушул мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алганыма өзүм кубанычтамын, ыраазымын. Чоң рахмат Урмат байке, биздин көрүүчүлөргө деле силерге кандай бул обзор жакты, жакпады, комментарийге жазыңыздар. Ушул жерден жашаган бүгүнкү күндө кошуналар барсыздарбы? Бул жакка жазып койгулачы, бул байкени тааныйсыздарбы? Чын эле ушул жерден үй алдыбы дегендей эле. Сиздерди кийинки чыгарылышта көрүшөбүз.